соттор кандай? Бир сот Эшматка чыгарып берет, бир сот Ташматка чыгарып берет, үчүнчү сот Ивановага чыгарып берет деп туруп изилдеп көрүп, ушуну бардыгын таап чыктым. 2 ай мурун бүттүм. Бүтүп, көтөрүп алып президентке кирдим. Июлдун бир 15 числосу. Каникулга чыккандан кийин кирдим дагы, урматтуу Роза Исаковна. Мына национализация жөнүндө мыйзамды күтүп кереги жок. Мегаком боюнча момундай кылып туруп, конфискация кылып туруп, имуществону толук мамлекетке өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн муну кылбайбыз? Мен деле сотторду чакырып айтсам болот. Эй, патриоттулук сезимиңерди ойготкула дагы конфискация кылып мамлекетке бергиле деп айтсам болот. Бирок азыр ушак чыгарат баары тең. Садыр Жапаров сотторду чакырып алып туруп диктовать этип атат деп айтат. Сиз чакырсаңыз, мен катышайын, Алмаз Шаршенович катышсын, ген прокурорду чакырыңыз, жогорку сотту чакырыңыз. Ушуну алалы, мамлекетке алып, 22 миллиард бюджеттин дефицитин жабалы деп сунуш киргиздим. Президент Роза Исаковна алып калды. Мен изучать этейинчи 1-2 күн, андан кийин чалам сага, кабарлашам деп. 3 күн өткөндөн кийин приемныйынан чалды. Байланыштырды президент менен. Президент мага айтты: "Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин кагазыңызды мен Каптагаевка бердим, ошо менен иштешиңизчи" деди. Макул дедим. 1 сааттан Каптагаевдин приемныйынан чалды. Канчада келе аласыз деп. Мен 2-де барамын дедим. Себеби 1-ден 2-ге чейин Алмаз Шаршенович Атамбаев менен жолугушум бар эле. 1-ден 2-ге чейин Алмаз Шаршенович экөөбүз кабинетинде обед кылдык. Мен айттым: "Алмаз Шаршенович, 3 күн мурун президентке кирдим элем. Мына бюджетте дефицит 22 миллиард. Ошону ушундай жол менен алып койсок болот" деген сунушумду киргиздим президентке. Азыр 2-де барып Каптагаев менен жолугам, ошо менен иште деди десем, ал киши мага ыраазычылыгын айтты. Рахмат, молодец, ушундай жигиттер көп болсо гана бизде. Бирок сотторду көрүнгөн жака бурмалап чечип атпайбы деп. Мен ал кишиге да айттым, ушу президентке ушинтип айттым деп. Саат 2-де Каптагаевка келдим. Экөөбүздүн жолугушуубуз 10-15 мүнөт уланды. Эмне үчүн дегенде мен түшүндүрүп баштаганда эле ал айтты: 51%-ин Максим Бакиев рейдерство кылганда деди. Бул деген сөз кайра кожоюнуна кайтарып беришибиз керек деген сөз. Мен аны менен бая талашып тартышкан жокмун, чыгып алып кеттим. Барып, ушуга тиешелүү соттордун бардыгын чогулттум. Чогултуп туруп айттым: "Балдар" дедим. "Патриоттуулук сезимиңерди ойготкула дагы конфискация кылып алгыла. Президентке кирип чыктым, а киши дагы каршы эмес. Только в рамках закона" дедим. Биз закондун рамкасынан чыкпайлы дедим. Бардыгы бир добуштан айтышты. "Туура" деди. Бирок бизди кысып атпайбы ал киши деди.